Сооротуучу Кудай. 5-сентябрь. Биз кыйын учурда адамдардан колдоо күтөбүз. Чындап эле колдой турган, биз үчүн сыйынган адамдардын тобу кандайдыр бир команданын болушун каалайбыз. Биз бул адамдарга таянабыз жана ишенебиз. Балким сен азыр жалгызсың. Кыйынчылыктарды башыңан өткөрүп жатасың. Ушундай учурда жанымда колдоп туруучу адам болсо деп ойлойсуң. Эгер ошол адам сени таштап кетсе, мен кантем деген коркунуч жейт. Бирок ыйык китепте кызыктуу бир нерсе байкалат. Кудай адамды ушунчалык сүйгөндүктөн анын бут алдындагы таяныштарды талкалагысы келет. Ал биздин адамга таянышыбызды каалабайт. А биз кантебиз? Кыйын кырдаалдарда эмне кыла баштайбыз? Биз эсептей баштайбыз. Эгер тигиндей болсо, анда мен мындай кылам. Эгер төлөй турган акчам жок болсо, мен анда карыз алам. Эгер ал ишке ашпаса, мен муну же тигини кылам. Биз ошентип тигиге, буга, тааныштарга, досторго, туугандарга таянабыз. Биз алардан түшүнүү, боорукердик күтөбүз. Башкача айтканда, таяна турган балдактарды издеп баштайбыз. Бирок эң туурасы, мындай учурда адам жалгыз калуусу керек. Ооба, жалгыз. Эгерде адам жашоосунда олуттуу өзгөрүүлөрдү кааласа, анда ал жалгыз калуусу керек. Ыйса Машаяк айкаш-чыгашта азап тартып жатканда жап-жалгыз калган. Ишая пайгамбардын китебинде жазылгандай, мен жүзүм сыгылуучу жайда жалгыз тебеледим. Ыйса тарткандай азапты дүйнө жүзүндө эч ким тартып көргөн эмес. Азап тартаардын алдында ал шакирттерин калтырып коюп, өзүнчө барып сыйынып кубат алган. Биз андан бетер чуркап барып, бөлмөбүзгө кирип, аркабыздан эшикти жаап, чөгөлөп түшүп сыйынууда болушубуз керек. Мен ушул жерден Кудай менен маселемди чечмейин чыкпайм деп чечим чыгарышым керек. Так ушул жерде биз тыгылып, чыга албай калган саздарыбыздан, малынып калган көйгөйлөрүбүздөн, болду, жол жок деп калган абалдарыбыздан чыга алабыз. Кудай менен жалгыз калып, ага боздоп, ага ыйлап, андан күтүп, ага таянганда гана